Кудайдын чакырыгы 2-июль. Анын осуяты болсо бул уулу Ыйса Машаякка ишенүү жана бири-бирибизди Ыйса осуяттаганда сүйүү. Жакандын биринчи каты. Кудай өзү сүйүү болгондуктан балдарынын жүрөгүн да сүйүүгө толтургусу келет жана толтура алат. Кудайдын сүйүүсү тандабай сүйөт. Бардык күнөөкөрлөрдү ал сүйөт. Бардыгына бирдей күнүн чыгарып, бирдей жаанын жадырат. Күнүмдүк нанын берип турганды да унутпайт. Ал эми адамдарчы? Адамдардын сүйүүсү абдан чектелүү. Адамдын сүйүүсү тандайт. Бирин сүйөт, бирин сүйгүсү келбейт. Сүйгүсү келбеген адамдарды эмне үчүн сүйгүсү келбей жатканын да айтып бере алат. Бардыгын сүйсө болот, бирок бул адамды эмес. Ал минтет, тигинтет, сөгүнөт, сараң, негизи эле начар адам, дейт адамдык сүйүү. А бирок Кудайдын осуяты жакыныңды сүй дейт. Мендеги сүйүү жетишсиз. Кудайдын сүйүүсүнө жүрөгүбүздү толтурбасак, бардыгын бирдей сүйүү, эч нерсеге карабай сүйүү мүмкүн эмес. Кудайдын сүйүүсү эч качан бөлбөйт, тандап сүйбөйт, бардыгын бирдей сүйөт. Жүрөктөрүбүздү Кудай өз сүйүүсүнө толтурсун. Анткени жаман көрүү менен эмес, жакыныңды сүйүп жашоо бул чыныгы маңызга толгон баталуу жашоо.